Salam barыңарга. Бүгүн биз сиздер менен ушул экинчи видеобузду улантабыз. Бул ушу Борбордук Азия университети тарабынан тоолук коомчулуктарды изилдөө борбору малчыларга атайын ушундай колдонмону жазышкан. Бул колдонмону 2011-жылы жазып чыгышкан. Мазмунун карап көрсөк, жайыт өсүмдүктөрү, жана жайыттарды пайдалануу, малды кармоо, ушундай 3 бөлүктөн турат. Бул колдонмону чет элдик адис жазып чыгып, англисчеден кыргызчага которулган. Шилтемесин мен чыгарамын. Жайыт өсүмдүктөрү дейт. Ушундай кылып даярдап чыгышкан. 100дөн ашык өсүмдүктөрдү тартып чыгышкан. Бул жерде ушу жайыттарды пайдалануу кеңештерин жазышкан. Анткени акыркы учурда кээ бир аймактарда жайыттардын кескин өзгөрүшү, анткени малдын башы көбөйгөнүнө байланыштуу ушу жайыттарды колдонуу аябай чоң бир маселе болуп келет. Ошол маселелерге бул колдонмо жакшы кеңештерди топтоп жазып чыгышкан. Өткөндө биринчи видеобузда ошо биз кармаган бодо малдын салмагын аныктоо боюнча видеобузду жасаганбыз. Бул жерде англисчеден кыргызчага которгонуна байланыштуу кээ бир учурда түшүнүксүз дегендер болуп атат. Ошондуктан мен видео аркылуу дагы кошумча маалыматтарды кошуп сиздерге жасап жатамын.